Республикасының президенттігіне талапкер Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке сөз берді. Слово предоставляется кандидату в президенты Кыргызской Республики Ташиеву Камчыбеку Кыдыршаевичу. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү съездин катышуучулары, урматтуу мекендештер, урматтуу бүгүнкү съездин делегаттары, урматтуу коноктор. Бүгүнкү курултайыбыздын алдыда боло турган милий саясий окуялардын фонунда өзгөчө маани маңызга ээ. Ошондуктан басып өткөн жолубузга саресеп салып, биз кечээ ким эле, бүгүн кандай абалдабыз, эртең кайда барабыз деген маселелер буга байланыштуу өзүнөн өзү эле биринчи планга чыгып, бардыгыбызды ойго салып турган учур. Кыргыз кылым карыткан, нечен тайгак кечүү, тарашуудан, жөө тумандай каптаган кырылышуулардан өтүп, өз мамлекеттүүлүгүн сактап келаткан улуу журт экенин эч ким тана албастыр. Мындан 1000 жыл башта улуу кыргыз каганаты азыркы тил менен айтканда империясы күйүүсүндө турган. Анын аянты 5 миллион километр квадратка созулуп, 2 миллион элди камтып турганын эсиңиздерге салам. Андан кийин 1000 жыл бою ар кайсы элдердин изүүсүнө тушуксак да, биздин ата бабаларыбыз касиеттүү кыргыз атыбызды өчүрбөй, тизелеп отурганча тикелеп туруп, өлгөн артык деген уран менен жашап келди. Biz ар дайым эгемендүүлүккө көз караңсыздыкка умтулуп, далай муундар канын төгүп, акыры биздин энчибизге азыркы Кыргызстаныбызды калтырып кеткенин унутпоого тийишпиз. Аны көздүн карагелдей сактоо мына биз азыркы урпактардын ыйык милдети. Biz кайрадан эгемендикти колго алгандан берки 26 жыл ичинде бул ыйык милдетибизди кандай аткарып жатабыз? Ооба, мамлекетибиздин өнүгүп өсүшүп, алдыңкы кубаттуу өлкөлөрдүн катарынан орун аларына чындап ишенбедик беле? Жыйынтыгы кандай болду? Мына жөн гана куру сөз менен айтып отурбастан, элдин чыныгы абалын даана көрсөтүп турган жагдайларга бир аз токтолуп кетсем. Союздук бирдиктүү мамлекет ушунда биздин ички дүң продукциябыз киши башына бөлө келгенде $3400 туура келсе, азыр араң эле $1000 болууда. Демек экономикабыз 3-4 эсе артка кетти. Билим берүү, саламаттыкты сактоонун деңгээли боюнча Союзда эң алдыңкы орунду бербей келсек, учурда эң арткыларына түшө баштадык. Биз бир эле мисал, жүрөк кан тамыр ооруларынын каза тапкандардын саны боюнча дүйнөдөгү Бириккен Улуттар Уюмунун катталган 192 өлкөнүн ичинен биринчи орунда турабыз. СПИДти таратуу деңгээли боюнча дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында 5-чи орунду ээлеп калдык. Сабаттуулуктун деңгээли боюнча союздук мамлекеттер арасынан 1-чи орунда турсак, акыркы 26 жыл ичинде жада калса айрым Африка жана Азия өлкөлөрүнөн да артта калып кетип атабыз. А бирок коррупциянын деңгээли боюнча дүйнөдө алдыңкы сапта турган мамлекеттердин катарына кире баштады. Бул жагынан Африкадагы жалбырак байланып жашаган жапай элдерден да алдыга өсүп кеттик. Урматтуу туугандар, бул нерсе бизге өтө өкүнүчтүү жагдайлар. Биздин журт башындагы жетекчилердин алсыздыгынан айынан эң жүрөк ооруткан дээрлик 2000 квадрат километр жерибизден айрылдык. Дүйнөдөгү 192 мамлекет ичинен 28 мамлекеттин башкача айтканда 15%-ын аянты 2000 километр квадраттан аз. Кыскасын айтканда, биз бул 26 жылда чыныгы көз карандысыз эгемен, кубаттуу мамлекет кура алган жокпуз. Муну биз ачык айтып, ак сүйлөшүбүз керек. Ушунун айынан миллиондогон мекендештерибиз жарды жашоонун, коррупциянын, адилетсиздиктин айынан өз жерине батпай, ар жака барып, ар кайсы өлкөлөрдө жумуш издеп жүрүшөт. Мына ушул 26 жылдык эгемен турмуштун улуу чындыгы өткөн жылы 17 чырактай кыздарыбыздын өмүрүн алды.
Мен ушул маселени айтканда ар дайым сөзүм тамагыма тыгылып турат. Себеби дегенде бул өтө кайгылуу маселе болду биздин кыргыз мамлекети үчүн. Ошол жерде иштеген мигрант кызыбыз ыйлап туруп ушуну айтты эле. Мунун баарына биздин өлкөнү талаптоногон, өлкөнү коррупцияга белчесине батыргандар алып келди. Ошолордун адилетсиздигинен, иштин жоктугунан бул жакка келип өрттөнүп өлүп жатабыз деп ыйлап айтты эле. Мен үчүн бүгүнкү күндүн улуу чындыгы ушул, урматтуу туугандар. Мына биздин келген эгемендигибиз ушул болуп атат. Мен айтар элем, биз качанкыга чейин кыздарыбызды өрттөтүп, өлтүрүп коюп карап отура беребиз. Кайран элем, биз качанкыга чейин ушунда отура беребиз. Биз көзүбүздү ачышыбыз керек. Биз алдыга чыгышыбыз керек туугандар. Урматтуу курултайдын катышуучулары, урматтуу коноктор, урматтуу кыргыз элим. Мен өйдөгү сөздөрдү жөн жерден айтып жаткан жокмун. Биз мына ушундай коркунучтуу чекке кантип келип калдык? Бул өлкөнү башкарган бир уч топ гана күнөөлүүбү же ага баарыбыз жоопкербизби? Ар бирибизде жоопкерчилик бар. Экен алдында эл жүгүн көтөрүү вазифасы мына биз дагы ата журтчулар 10 жылдан бери аркалап келе жатабыз. 2007-жылы Кыргызстаныбыздын келечегине кайдыгер карабаган бир нече инсан мына азыр сиздер курултайында отурган ата журт партиясын түптөгөнбүз. Биздин башыбыздан ар кандай кырдаалар өттү. Ошонун арасында көңүл көтөргөн жеңиштер да, каратактар да болду. Айрыкча 2010-жылдагы парламент шайлоодо биринчи орунду ээлеп, негизги олуттуу жаратман күч экенибизди далилдегенден баштап, биздин партияга карата анык чалгуулдар башталганын жакшы билесиздер. Булардын максаты ата журт партиясын ыдыратып, жер менен жексен кылуу эле. Өлкөбүз эки жолку бийлик алмашуу натыйжасын бербей, артка кетип жатканын, бийликте коррупция, мародерчулук күчөп кеткенин бетке айткан позициябыз үчүн 2010-жылдагы түштүк коо алаңынын чыгышына күнөөкөрлөрдү тез арада жазалоо талабын билдиргенибиз үчүн Кум-төр сыяктуу эң чоң эл рызкысын элге кайтаруу керектигин айтып чыккандыгыбыздын айынан биздин партиянын лидерлери чечинен камалып чыкты. Нариман Тулеев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов, Ахматбек Келдибеков жана мен адилетсиздиктин курбандыгы болуп камалдык. Бир топ партиябыздын алдыңкы активисттери качууга аргасыз болушту. Кыскасы, биздин партияны туш-туштан алсыратып, чачыратып, жок кылууга болгон күч аракетин жумшашты. Бир чети алардын бул планы ишке ашты. А бирок биздин өзүбүздү, эркибизди, саясий позициябызды сындыра алышкан жок. Биз чындык үчүн күрөшүүдөн эч качан баш тартпайбыз. Ата журт чындык үчүн күрөшкөн партия. Ошол эле кезде бизден дагы кемчиликтер кеткендигин моюнга алышыбыз керек. Бирок бул жолдо баратып чалынып кеткендик туура эмес жолдо баратканды түшүндүрбөйт. Индияны эгемендикке алып келген улуу жол башчысы Махамат Ганди алгач сени тоготушпайт, кийин сени үстүңдө шылдыңдап күлүшөт. Андан соң сени менен күрөшө башташат. Акырында сен жеңип чыгасың деп айткандай, алгач бизди тоготушкан жок. Кийин шылдыңдап күлгөн учурлар да болушту. Андан соң аябастан биз менен күрөшүштү. Эми урматтуу партиялаштар жеңип чыга турган учур дагы келди. Кадырлуу калайык калк, эми ушул таптагы эң орчундуу маселеге өтөйүн. Алдыбызда тагыраагы үстүбүздөгү жылдын 15-октябрында Кыргызстандын президенти шайлоо жараянып турат. Ошого байланыштуу бизге көптөгөн партиялаштарыбыз кайрылып, катышабызбы же жокпу деп сурашат. Урматтуу мекендештер, биз бул шайлоого жөн эле катышпайбыз. Биз жеңип чыгабыз, Кудай кааласа. Экинчи маселе, ата журт бул шайлоого талапкер катары кимди чыгарат? Биз басып өткөн жолубуздан чоң сабак алдык. Бизди койгонтукта алгандар биздин саясий жолубузда чоң мугалим болуп беришкенин сезишкен жок.
Ошондуктан келечекке карай кадам таштаганда бардык болжолуу сценарийлерди эске алышыбыз керек. Бул ирет каршыгып турган күчтөрдүн эмес, өзүбүздүн сценарийибиз менен күрөшүүнү чечтик. Бул демократиялык кадамды бул жагынан алып караганда талапкер жылдырууда биз дагы бир анык демократиялык кадамды сунуштап турабыз. Президенттик шайлоого талапкер катары Ата журт партиясы бир эмес, 2 талапкер жылдырат. Бул эртеңги боло турган арам оюндарга карата биздин камсыздандыруучу иш-чарабыз. Ошондуктан бул кадамдан эч кандай интрига, саясий оюн издебегиле. Жеке мен үчүн кимибиз талапкер болушу маанилүү эмес. Мен үчүн Ата журттун талапкеринин жеңишинде жетүүсү өтө маанилүү туугандар. Ооба, биздин партиябыздын катарында президенттикке татыктуу талапкерлер өтө көп. Алардын арасынан Ахматбек Келдибековдун орду өзгөчө. Себеби Ахматбек Келдибеков бардык тепкичтерди басып өткөн, иштин көзүн билген мыкты инсан. Жогорку кеңештин төрагасы катарында өлкөбүздүн өнүгүшүнө жакындан салым кошту. Баарыганда мага Ахматбек Келдибековдун кыйынчылык, куугунтуктан коркпогон, адилетсиздикке моюн сунуп олтуруп бербеген баатыр мүнөз көз карашы жагат. Ак жеринен каралап, саясаттан четтетүү амалын жасашты. А бирок сынган жок, кайра чыйыр алды. Урматтуу мекендештер, биздин бүгүнкү күндөгү башкы кайгыбыз биримдиктин жана ынтымактыктын жоктугу экенин көзгө сайып белгилеп койгум келет. Ошонун натыйжасында майда адамдар бийликке келип, майда саясат жүргүзгөндүгүн айынан улуу иштер жасалбай келди. Кокту колот урууларга бөлүнүп олтуруп, мамлекет башына улуу адамдар келе албай тумчугуп турабыз. Биздин партиянын негизги урааны элдин биримдигин жана мамлекеттин бүтүндүгү. Ал үчүн биз ар дайым өзүбүздү курмандыкка чалып келдик. Мындан кийин да буга даярбыз. Биримдиктин жана ынтымактыктын жоктугу өтө кайгылуу кесепеттерге алып келерин тарых далилдеп келе жатат. Буга Каламдык бөлүнүүнүн айынан 8 жыл граждандык согушту баштан өткөзүп, 240 миңден ашык адамдардын өлүмүнө себепкер болгон коңшу Тажикстандын тарыхы күбө. Азыркы учурда суннит, шиит, алавит, күрткө бөлүнүп, Сирия жок болуу коркунучунда турат. Мындан тышкары 50-жылдары Түндүк жана Түштүк Корея, бир эле Корея эли бири-бири менен согушуп, 5 миллиондон ашык эл кырылды. 60-70 жылдары Түндүк жана Түштүк Вьетнам согушуп, 4 миллиондон ашык элинен ажырады. Мындай мисалдар дүйнөдө тарыхта абдан көп. Биз мындай кемчиликти кетирбешибиз керек. Кудай берген мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо зарыл. Биз кыргызстандыктар бир элбиз, бир журтпуз туугандар. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу эже карындаштар, биз учурда пенденин сөзүн укпай калдык. Мындай шартта пенденин сөзүн укпасак да, Кудайдын сөзүнөн сабак алышыбыз керек. 2,5 миң жыл мурда еврей элинин мамлекеттүүлүгүнүн символу болгон храмын ассириялыктар менен вавилондуктар 2 жолу талкалап, мамлекеттүүлүгүн кыйратып, дүйнөгө чачыраткан. Ошондо еврей элинин пайгамбарлары жараткандан эмне үчүн биринчи храмды талкаладың деп сурашат. Анда жараткан силердин 3 күн өңөр үчүн, сөлөкөттөргө сыйынганыңар үчүн, бузукулугуңар үчүн жана бийлик талашып кан төккөнүңөр үчүн биринчи храмды талкаладым деп жооп берет. Анда еврейлер биз сөлөкөттөргө эмес сага сыйынып калдык. Бузукулук кылган жокпуз. Бир да тамчы кан төкпөдүк. Анда неге экинчи храмды талкаладың деп сурайт. Жараткан экинчи храмды силердин бири-бириңерди себепсиз жек көргөнүңөр үчүн талкаладым. Сөлөкөткө сыйынуу, бузукулук жана кан төгүүчүлүктүн үчөөнүн күнөөсү биригип, себепсиз бири-бириңерди жек көрүүгө жетпейт деген экен туугандар. Ошентип жүрүп, еврей эли 2,5 миң жыл көрүнгөн элдин астында кор болуп, мамлекети жок жашашты. Биз да алар сыяктуу өз ара бөлүнүп, бири-бирибизди жек көрбөшүбүз керек. Биз еврей элинин тарыхынан сабак алышыбыз керек. Кыргызстанда жашаган бардык улуттарды бириктирип, бир күч болуп, кыргыз ынтымагын сакташыбыз керек туугандар.
Ыйык Курандын Имран сүрөсүндө ичара бөлүнбөгүлө. Ичара бөлүнсөңөр Кудайдын каарынан, жазасынан кутула албайсыңар деп айтылса, Инжилде ичара бөлүнгөн ар кандай үй урап түшөт. Ичара бөлүнгөн ар кандай падышачылык кулап түшөт. Ал эми биздин ыйык осуятыбыз болгон Манаста бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөгерге кеп кетет деп айтылган. Ошондуктан, урматтуу туугандар, урматтуу партиялаштар, биз эртеңки тагдыр чечерлик шайлоодо жек жаат, коктук болот, уруу-урууга бөлүнгөн токтотуп, ынтымак ырашкерликти биринчи планга коюшубуз керек. Келе жаткан шайлоону биз өз ара ынтымактыкты, биримдикти чыңдоо үчүн пайдаланайлы. Урматтуу кыргызстандыктарым, рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат.